Добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас в Бишкеке на очередной сессии Совета коллективной безопасности, Организации договора о коллективной безопасности. Позвольте поприветствовать Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, который сегодня в первый раз принимает участие в качестве члена Совета коллективной безопасности ОДКБ. От имени всех коллег я от себя лично желаю вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья, дальнейших успехов. Уважаемые коллеги, выражаю признательность за ваше личное участие в сегодняшней встрече. Надеюсь, что наше заседание пройдет, как всегда, в доверительной и конструктивной обстановке. Благодарю всех вас за твердую и последовательную поддержку Кыргызстана в период председательства в организации. Также выражаю признательность Валерию Анатольевичу Семерякову за активную работу по реализации поставленных целей. В качестве наших приоритетов мы определили 6 направлений по усилению общей безопасности стран ОДКБ. Кыргызстан в период своего председательства стремится внести вклад в повышение роли нашей организации в создании более безопасного мира. Еще раз спасибо вам за поддержку наших приоритетов. Уважаемые друзья, далее мы в узком составе должны обменяться мнениями по проблемам международной и региональной безопасности, а также по деятельности ОДКБ. Бишкектин чоң ортосунда жеңил унаа кайгыл милициясынын автокөлүгүн сүзүп алды. Жол кырсыгы бүгүн 28 ноябрь болжол менен эртең мененки саат 9дарда Чүй проспектисинин Манас проспектисине жакын жеринде болгон. Сүрөттөн милицияга таандык унаанын сол жагы менен дөңгөлөгүнүн майрайып калганын көрүүгө болот. Окуя болгон жерде тез жардамдын кызматкерлери иштеп жатканы маалым болду. Спутник Кечи сайты. Президент Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолугушуп чек ара маселесин талкуулады. Бул туурасында президенттин басма сөз кызматы кабарлайт. Мамлекет башчылар эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын кеңири маселелери боюнча, анын ичинде кыргыз-тажик мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кызматташтыкты мындан ары карай бекемдөө зарылчылыгына көңүл бурушту деп жазылат маалыматта. Белгилей кетсек, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 27 ноябрда Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга келген. Репортер Кейджи сайты. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев трибунадан Азаттык жана клуб тарабынан даярдалган Кыргызстандын бажысындагы коррупция жана өлкөдөн чыгарылып кеткен 700 миллион доллар туурасындагы журналисттик иликтөөсү боюнча үн катты. Өкмөт башчы журналисттердин материалында айтылган фактылар боюнча учурда текшерүү башталганын белгиледи. Коомдо 700 миллион доллар боюнча кызуу талкуу жүрүүдө. Биз дагы үн катышыбыз керек. Мен жарандарды атайын, комиссия түзгөн депутаттарды колдойм. Биз бул комитеттин ишине кол кабыш кылууга даярбыз. Мындан сырткары президенттин тапшырмасы менен сөз болгон фактылар боюнча укук коргоо органдары текшерүү башташканын айткым келет деген ал. Элдик медиа сайты. Ош шаарында сел-саяктарды кыш мезгилинде камсыздоого жергиликтүү бюджеттен 100 000 сом бөлүндү. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын социалдык өнүгүү бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, туруктуу жашаган жери жок жарандарды коомго адаптациялоо багытындагы долбоорду ишке ашыруу үчүн коомдук фондко жергиликтүү бюджеттин эсебинен 100 000 сом берилди. Коомдук фонд жашаган жери жок 60 жаранга кам көрөт. Аларга кыш мезгилинде бир маал ысык тамак берилет. Мындан сырткары гигиеналык каражаттар жана уктоочу жай менен камсыздалышат деп айтылат билдирүүдө. Алардын документтерин калыбына келтирүү, ичкиликтен арылууга көмөктөшүп, инсандык өнүгүү тренингтери уюштурулат. Социалдык жактан коргоо иштери да колго алынмакчы. Эске салсак, Бишкекте 25-26 ноябрь күндөрү үй жайсыз калган 12 киши көчөдө каза болгон. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда алардын 3-өө тоңуп калган. Спутник Кежи. Коомдук тартипти камсыздап жаткан милиция кызматкерлерине ысык тамак берүү уюштурулду. Бүгүн 28 ноябрь күнү Бишкекте Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун кезектеги сессиясы өтүүдө. Сессияны өткөрүү учурунда коопсуздук тартипти камсыздоо жана ыкчам аракеттерди көрүү максатында күнү-түнү нөмөт менен милициянын кайгыл кызматтары уюштурулду. Коомдук тартипти 4000 милиция кызматкери камсыздашууда жана кызматын сапаттуу өтөө үчүн зарыл болгон нерселер менен камсыздашылды.
Коомчулуктан кошумча суроо сунуштар келип жаткандыгына байланыштуу Ички иштер министрлиги кызматкерлер үчүн кошумча ысык тамак жана кезек-кезеги менен нөөмөттө туруу, ошондой эле жылынуу пункту уюштурулганын басма сөз кызматынан билдиришти. Бүгүн 28 ноябрга карата Бишкек шаарында аба ырайынын температурасы -4 градусту түзүүдө. Азыркы учурда балдар сүйүп жеген таттууларга дары кошуп жатыптыр. Бул тууралуу элдик медиа порталынын окурманы видео жөнөткөн. Видеодо көрүнүп тургандай, таттууга кадимки эле белгисиз дарылар салынган. Автордун айтымында бул дары паралич оорусуна алып келиши ыктымал. Тасма Жалал Абад облусунун Тайгараев айыл өкмөтүнө караштуу Кыргызстан айылында тартылган. Элдик медиа. Туугандар, азыр биз мына жылдык болду эле, жылдыктан ошо себет тап келдик эле үйгө. Анан алып келсек, мыналарды салышкан экен, печеньялар бар, конфеттер бар, нандар. Анан мындай пирожныйлар да салган экен. Мен ошо буга чейин да көрүп аткан видеолор бар эле, анан балдарга айтып аттым эле, ушу карап жегиле деп. Анан мындай пирожныйлардан 4-5 келген экен. Азыр бардыгынан чыккан жок, бирок мына 2 штугунан чыкты. Мындай бирден таблетка. Мындай таблеткалар салып коет экен. Булар жаман деп атышат го. Жакшы эмес да, ушу печеньяны ушулардын ичине таблетка салып жегенди качан көрдүк эле. Ошо бизде азыр мына жерде эме Тайгаранын Кыргызстанында жылдык болуп атты эле да, ошоктон алып келдик эле. Этият болуп карап жегиле. Бул таблеткаларын жеген адам өтө жаман болот экен, иши кылып. Тайгаранын Кыргызстан айылынанбыз биз. Кыргызстан сулуусу 2017 сынагынын жеңүүчүсү Бегимай Карабекова италиялык Emporio Armani брендинин модели болду. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жарыялады. Модель тармагындагы эмгегим жемишин бере баштады. Emporio Armani брендинин модели болдум. Кудайга шүгүр деп жазды ал. Анын Instagram баракчасындагы видеого караганда, бренд үчүн уюштурулган кастинг кече 27 ноябрда Миланда өткөн. Карабекова буга чейин эл аралык бир катар агенттиктер менен келишим түзгөн. Өткөн жылы Миланда өткөн мода жумалыгына катышкан. Ал чоң төрттүктөгү 3-чү ири иш-чара болуп эсептелет. Анда ал белгилүү дизайнер Брунелло Кучинеллинин коллекциясын кийип чыккан. Спутник Эйджи.